Сегодня на первое место выходят интересы каждого государства. Не всего мира в целом, а каждого государства. А что касается нашей страны, нашей республики, новый президент, партии, которые участвуют в выборах, должны думать о том, как использовать наши консервативные, прекрасные традиции кыргызского народа. Те традиции, те обычаи, которые сложились веками в нашей стране, в нашем народе, они должны быть использованы партией, вашей партией, новым будущим президентом, что вся политика по развитию, по прогрессу, по ОНУ должна основываться на тех ценностях, которые выработаны нашим кыргызским народом за тысячелетие своего существования. Эми партия Өнүгүү партиясы, Өнүгүү прогресс партиясын акыркы жылдары биз көрүп атабыз. Бул жаңы жаш партия өз жолун саясаттагы, мамлекеттик түзүмдөгү, коомдук түзүмдөгү өзүнүн багытын, өзүнүн саясатын калыптандырып, ошого аракет кылып келаткан партия катары таанымал болду. Партиянын эң чоң жетишкендиги деп мен ойлойм, мына парламенттик шайлоодо ушул парламенттик партия катары ушу жогорку кеңеште өзүнчө фракция болуп чыгышы болду. Кимдин маңдайына жазса, ошол киши өкмөт мамлекет башына турат. Муну айтып бүгүн а деп, бүгүн бу деп айтышыбыз кыйын. Бирок мен айтат элем, бүгүн чыгып аткан мына Бактыер Эргешевич дагы кыргыздын татыктуу уулдарынын бири, мамлекеттин башында болобу, өкмөттүн башында болобу, татыктуу ошону алып барат деп мына өзүңөр ишенип отурасыңар, биринчи кезекте партиялаштар ишенип отурасыңар. Эми бир кадам ушул өзүңөрдүн ишениңерди элге жеткире алсаңар, элди ишендире алсаңар, эми силердики. Мы, члены партии, члены депутатской фракции и политсовет партии «Өнүгүү прогресс», сегодня официально заявляем, что готовы поддержать нашего лидера партии Бакыта Төрөбаева как кандидата в президенты Кыргызской республики. Урматтуу партиялаштар, урматтуу коноктор, биз эмнени түшүндүк? Заман келди. Биз Кыргызстанды өзүбүздүн колубузга алып, Кыргызстанды өнүктүрүп, элди биримдикке чакырып, алда көздөй басыш керекпиз. Ордубузда отурбай. Эгерде, урматтуу партиялаштар, биз четте турсак, анда тарых бизге эч качан бизди кечирбейт. Эң негизги биздин иш аракеттерибиз бул адам. Адам өнүгүш керек. Адам тарбия алыш керек. Билим алыш керек. Тил билиш керек. Кыргыз тилин, орус тилин, англис тилин билиш керек. Тил менен дүйнө боюнча кайсы мамлекеттер болсо ушуларга жол ачылат. Биздин жаштарыбыз өнүгөт. Ошондуктан биз ушул адамды өнүктүрсөк, биздин мамлекетибиз өнүгөт. Ошондуктан урматтуу партиялаштар, кыргыз элинин уулу катары, кыргыз мамлекетинин жараны катары, азыркы муундун өкүлү катары мен Төрөбаев Бакыт келеткан Кыргыз Республикасынын президентин шайлоого катышууга катышам. Ошо расмий мен билдиргим келет. Ошондон баарыңыздарга мен ийгилик каалайм. Биздин мамлекетибиз биздин колубузда. Келечек Кыргызстандын биз өнүктүрбөсөк, башка эч ким бизге өнүктүрө алып бербейт. Аксакалдарга чоң рахмат. Партиялаштарга чоң рахмат. Массалык маалымат каражаттын өкүлдөрүгө чоң рахмат. Досторго чоң рахмат. Биз мына сиздер менен ушул даражага жеттик. Мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем, сиздерге таазим этем.